Эгерде сиздин компотторуңуз ачып же болбосо матып кетип жаткан болсо, ушул метод менен жасап көрүңүз. Ушул методду сизге сунуштайм. Бул метод менен мен көп жылдардан бери жасап жүрөм. Эч кандай атып же болбосо мачып кетпейт. Алгач жаңы бышкан мөмөлөрүбүздү ушундай кылып жууп тазалап алабыз. Алманы, шабдалыны ушундай кылып алманын эки жагын кесип алдым. Ушундай кылып даярдап коебуз. Казаныбызга сууну куюп, кайнатып алабыз. Андан соң калыбыбызга жараша кум шекерди салабыз. Кум шекерди салып кайнатып алабыз. Анын үстүнө 2 килограмм гиласты салдым. Бул жерде суум 15 литр. Ушундай кылып компотум кайнап чыккан соң анын көбүктөрүн алып сапырып алгам. Анын үстүнө ушундай даярдап алган мөмөлөрдү салабыз. Банкаңыздардын өлчөмүнө карап ушундай кылып эсептеп салып алсаңыздар болот. Бир банкага 3-төн 4төн кылып салып алам. Стерилизация болгон банкага мен ушундай кылып 10 минутта кайнатып куя берем. Компотту ушундай кылып куюп алам. Мында мөмөлөр кайнап кетти, бишип кетти дешиңиздер мүмкүн, бирок бул эң гана ишеничтүү болуп жабылат. Мына достор, биздин компотторубуз даяр болду. Кышкыга болгон. Баарыңыздарга ийгилик.